Ilимдин аты, бул берүүнүн аты кут. Кыргыздын улуулугун таанытуу, адамдын өзүн таанытуу, же ошо табылга кудуреттүү, кудуреттүү деген бул Кудайдын бир кудуреттүү дейбиз го. Улуу Кудай, улуу күчтөр дегендей. Мына илимдин аты, сабактын аты. Же болбосо бул куткарат илим. Мына мен сүйлөп аткан сөз сизди пендечиликтен, айлампа жашооңуздан, оору суркооңуздан, кырсыгыңыздан куткарат. Же болбосо кыргызга куткаруучу келди деп түшүнсөк болот. Кыргыздын манасы келди десек болот. Манас ата көзүмө көрүнүп айтып атпайбы, мен кыргызды курап журт кылсам, сен адамзатты курап журт кыласың деп. Бул бир кыры. Же болбосо ушу ааламдан байланыш берилгенде, ант алганда ушу адамзаттын тагдырын Арстаналай мойнуна алып жатыпты. Арстаналай адамзаттын тагдырын мойнума алып жатып, адамзаттын тагдырын, кыргыздын эле эмес. Өмүрүмдүн акырына чейин ушу ааламдан, алайдан амал программа алмашып турам. Мен алайдан ушу ааламдык түшүнүккө чыккан, ааламдык ишке чыккан, көктөн Кудай тараптан буйрулган, кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу чыныгы инсанмын. Мына ошо ааламдан эмне айтылса ошол болуп атат. Мына кыргызды мен ойготуп атам. Же бир кырынан куткарып атам. Кыргыз тренировка болот, анан биз адамзатты куткарып атабыз. Ооба, Манас бир кезде келген, ал кара күч менен түптөп кеткен. Касиет менен түптөп кеткен. Энергия, нур менен, керемет кудурети менен, бакайы менен, кошою менен, чоролору менен, жөлөмө күчтөрү менен түптөп кеткен. Азыр дагы Арстаналай кылыч найза эмес, анткени заман бүтүп калды, ал заман, ал доор бүттү. Азыр касиети менен, жөлөмө күчтөрү менен, ататек арбайлары менен, ааламдык керемет күчтөрү менен, ааламдык түшүнүгү менен, ааламдык энергиясы менен кыргызды, адамзатты куткарып кетет, түптөп кетет. Ошондуктан бул илимдин аты кут деп берилет. Мына улуу кишилер айтып калды, бир жакшы заманды биз көрбөсөк да балдарыбыз көрөрбү деп. Анысы кандай? Мени миң жерисең дагы башка багытың жок. Себеби менде энергия бар. Кеп азыр энергия да болуп калды. Эволюция деген болгон, ал байлык, бийлик доору. Эволюция ошол Манас атамдын доору, пайгамбардын доорлору. Баягы Ленин заманга чейин Байгедейдин доору. Ошонун баары эволюция. Азыр эволюция бүттү дагы, мына акырында азыркы күндө техника эчтеке кыла албай атат. Чыныгы ордун эми табат техника. Ошо адамдын кереметин гана окуп берет. Мына ушул ааламдык илимди жеткирип атат. Чыныгы орду ошол, техниканын дагы жаралган максаты ошол. Чыныгы кызматын эми аткарат. Мына ошол доорлордо сизди куткарып кетип атпайбы? Ааламдан илим түшүп, ошончо энергия берилип, мусулман миң жолу жерисең дагы сенде энергия жок. Эски китебиңде энергия жок. Анткени ал бир доорлордо кызмат кылган. Дем салган ошо Куран китеп менен. Ал жок азыр. Энергия жок. Өзүңдө энергия жок. Ошондуктан кутулуп кал. Куткаруучу келди деп кубаныш керек. Кут түштү кыргызга деп, адамзатты куткарганы калды деп, пендечиликтен, түшүнүктөн, ак кара деген ошол иньян жашоосунан, ак кара заманында, же болбосо мындай элестетели, асманда пул жокту өзүчү.